аял ким дегенде эми биз философствовать этип отура бере турган болсок, аял бул үйдүн куту жана башка деп каады салт таризинде айтсак болот. Бирок биз бүгүн шарияттын өңүтүнөн айтабыз го деп ойлоп атам. Сиз мени бул жерге чакырганыңызга караганда. Аял ким дегенде баягы жаралуу процессине кайтабыз да. Анткени эркек топурактан жаратылган, анан аял кабыргадан жаратылган дейбиз го. Ошондо эркек топурактан жаратылган дегенибизде эркек баягы жерге жакын. Жерге жакын, масштабтуу жүгүртөт, жерди иштетүүнү, аны гүлдөтүүнү ойлонот, өстүрүүнү, бир нерсени үйрөнсөйт деген сыяктуу масштабтуу бир пикирлер менен алек болот. Ал эми аял кабырга болгондуктан кабырга жүрөккө жакын, жанга жакын болуп эмоционалдуу болот деп айтабыз. Бул биринчи өзгөчөлүк ушул. Биз баягы жаралуубузга кайта турган болсок, биз чындыгында жаралууда эле айырмачылыктарыбыз бар. Албетте, жанагы инсан катары, макулук катары, эркек дагы, биз дагы Алла Тааланын кулу, мүлкү болуп эсептелебиз, бирок табиятыбыз эки башка экенин моюндасак, биздин жашоодогу көйгөйлөрүбүз алда канча чечүү жолдору тагыраак бизге балким көрүнөт деп ойлойбуз да, иншалла.